кырсы жүгүргөндөй болду эми дүйнө кеткен манасқан тирилгендей болду эми. Мамлекеттик учур жаштар театры Франциянын Авиньон шаарында өткөн эл аралык театр фестивалине катышып, кыргыз театрын дүйнөлүк көрүүчүлөргө таанытып кайтты. Быйыл эл аралык театр фестивалинин 80 жылдык юбилейлик иш-чарасы өттү. Ал 1947-жылы негизделип, фестиваль бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң абройлуу театр форумдарынын бири болуп саналат. Бизди башында баягы казактар менен алмаштырып атышты. Былтыр 25-жылы ошол биздин кошуналарыбыз барып келишиптир. Алар дагы аябай өздөрүнүн концерттерин коюп, өзүнүн эмесин көрсөтүп, искусствосын жагын. Анан алар улам Казакстанда жок, биз Кыргызстандан келдик десек, алар Кыргызстан, жакшы деп аябай жакшы кабыл алышты. Аябай жагып аларга. Быйыл ошол 2026-жылы атайын ошол мен айтып кеткендей Кыргызстанга көңүл буруп, именно кыргыздарды бизди чакырабыз деп атайын булар 25-жылы келишкен декабрь айында. Мен анда зам директор болуп жүргөм ошол учурда. Келип ошол көп башка театрлардын баарын чакырып, конкурс жарыялап, ким барат деп, анан ошол биздин мамлекеттик учур жаштар театры утуп, биринчи орун алып, аларга ошол именно буг эне жагып, биздин произведение спектаклибиз ошол жагып, анан ошол биринчи орун алып, ошон үчүн биз барып келдик ошол жака. Фестивалдын алкагында Чыңгыз Айтматовдун Акиме повестин негизинде жаралган Буг эне аттуу жеке чыгармачылык импровизациясы тартууланды. Чыгарма аркылуу кыргыз элинин руханий баалуулуктарын, жаратылыш менен адамдын байланышын, эне мээримин жана чыгармадагы терең философиялык ойлорду сахналык тили аркылуу ачып берген. Чыңгыз Айтматовдун Акиме чыгармасынан үзүндү болуп алынган. Ал чыгармада Буг эне жөнүндө айтылган уламыш бар эле. Ошону бизде народная актриса Бактыгүл Асанова деген учур театрында иштеген актриса инсценировкалап, анан мага сунуштап биз сахналаштырдык да ушуну. Бул спектаклдин өзгөчөлүгү эмне үчүн чет мамлекеттерге жакшы чыгат? Бул спектаклдин өзгөчөлүгү жандуу үн менен, музыкалык аспаптар менен коштоп турушат. Ошол эле актерлор музыкалык инструментти ойношот, кайра эле сахнага чыгып, каарманды ойношот да. Кыргыз искусствосын Авиньон дүйнөлүк маданий аянтчада таанытуу, улуттук маданиятыбызды, чыгармачылык мурасыбызды жана таланттуу артисттерибизди эл аралык көрүүчүлөргө көрсөтүү чоң мүмкүнчүлүк. Бул жылы фестивалга 38 өлкөнүн өкүлдөрү катышты. Ал эми ОФФ программасынын алкагында 1800гө жакын спектакль көрсөтүлүп, дүйнөнүн 4 тарабынан артисттер, режиссерлор, анан чыгармачылык топтор катышкан. Авиньон ОФФ фестивалдын программасында 1800 театр катышты. Аябай көп театрлар катышты. Ар бирөөсү өзүнүн спектакльдерин коюшту, өзүнүн репертуарларын. Анан конкуренция аябай көп болду, конкуренция. Ошон үчүн биз баягы сиз өзүңүз көрүп тургандай биз эмелерде жүрбөдүк белек. Көчөлөрдө жүрүп ырда бул деген атайын театрлардын өзүнүн эмелери, артисттери ушинтип басып, флайерларды раздавать этишет экен. Флайерларды берип, өздөрү чакырат экен театрга. Келгиле, бүгүн бизде момундай представление болот, момундай спектакль болот деп өздөрү чакырып. Эми биз жүрүп аттык, көрсөтүп аттык, канча 5000ден аштык флайерларды тараттык. Ошондо да келип атышты кишилер. Көбүнчөсү дагы эмелер болду, приглашенныйлар, башка директорлор, театрдын директорлору, режиссерлорду келип атышты. Баягы биздин ажообузга, урматтуу Садыр Норгожоевичке, биздин президентибизге баягы чоң ыраазычылык билдирейин дедим элем. Быйыл 26-жылы искусство тармагына, бизге жана культура тармагынан аябай көп маани берип, мындай биздин зарплатабызды да 100%га көтөрүп берди. Биздин министрге да Мирбек Кемеловичке чоң ыраазычылык. Буда чыкты бечара, манаста буран чакырып,
Учур театрынын Францияга сапарын мамлекет каржылап, кыргыз театрынын үнү дүйнөлүк сахнага жаңырды. Ал улуттук маданиятыбызда эл аралык коомчулукка таануулусундагы дагы бир маанилүү кадам болду.